Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Силер менен Мирлан. Мирландарыбызга бир кайрылып кетет элем да. Биздикилер болсо ошо көбүнчөсү ошо трака окурда башка штаттарга барышат да. Мисалы өздөрүнүн келгенде айдоочулук күбөлүктөрү Иллинойс штатынан алгат. Анан кийин ошо трака окурда эле башка штаттарга алмаштырат да. Ошо биз мындай жеңил жакка качып көнгөнбүз да. Филадельфияга барышат, же болбосо дагы бир башка штаттарга барышат. Бир нерсени мындай эстен чыгарбаш керек. Кайсыл жерде отурукташсаң, ошол жердин документин алганга аракет кылыш керек. Бетте бардык эмес, бетте сындабайм. Өзүңөрдүн ишиңер, конечно, бирок Иллинойс штатынан деле тапшырып алса болот го деген бир үмүт да, себеби биз дагы ошол мынакей эң биринчи очередь драйвер лайсенсти алышты күттүк. Драйвер лайсенсти алыш Иллинойс штатында канчалаган роликтерди чыгарып айтып бергем. Бирок драйвер лайсенсти алгандан кийин ал жерден дагы өзүнүн пластигин алгандан кийин анан определенный материалдар бар YouTube'да, жана ошондой эле приложение менен даярданасыңар. Ал боюнча дагы мен кененирээк айтып бергем. Ошол приложениялар менен даярданып эле англисче бир аз билген болсоңуздар эч кандай маселе жаралбайт. Пермитти силер англисче тапшырсаңыздар, бир четинен бир аз мындай өзүңөр англисче сөздөрдү, жанакы трактын дөңгөлөгү англисче кандай болот, жанакындай бүт мындай терминдерди бир аз жаттап аласыңар да. А силер анан орусча жаттап туруп пермитти тапшырасыңар, анан кийин кандай болуп калат? Анан трака чыкканда ошол үчүн жанакындай инспекшн өтүп атканда, PlayStationга киргенде силерге англисче ошо сүйлөп атса, силер ошону түшүнбөй анан за незнание английского языка деп туруп штрафтарды алып атпайсыңар. Ошол себептен бир аз эмне жөнүндө мани, эмне жөнүндө болуп атат, өзүңөр эле жакшы болобу дейм да. Дөңгөлөк жөнүндө болуп атабы, же тиги Airlines жөнүндө болуп атабы, же Airlix жөнүндө болуп атабы, же эмне жөнүндө Slack Adjuster жөнүндө болуп атабы деген кеп да. Ошол жагын эске алып койсоңор жакшы болмок да.